Assalamu alaikum, rahmatullahi barakatuhu. Кандайсыздар? Бүгүн биз кыз балдарды тарбиялоодогу кандай каталарды кетиребиз, ошо жөнүндө айтып кетемин. Кызды чоңоюп калгандар, кызы болгондар, кызым менин досум, кызы болгон жакшы турбайбы? Кызым менен ортакмын деп көп сүйлөп калган энелерди көрүп атам. Кызың менен дос болгон албетте жакшы. Ал кызыңыз сизден кеп кеңешин сурап турат. Кызыңыздын жашоосунда эмне жаңылыктар болуп атканын билип турасыздар да, кандай дос мамиледе болсоңуздарчы. Бирок кызым менен мен досмун деп эле кызыңардын проблемасын укпай, силер өзүнүн проблемасын айта берген энелер туура эмес да. Мисалы үчүн күйөөсү менен ушуп кеткенде, тууган ургу, коңшу колондор менен ушуп кеткенде дагы кызга мен ушу менен ушуп кеттим, андай болуп калды. Мен муну кандай кылсам болот, кандай кийим жарашты мага, бардыгын эле кыздан сурап, өзүңүздүн маанайыңыз бузулуп ким менен урушкан болсоңуз дагы кызыңызга айта берсеңиз, бул туура эмес болуп калат да. Мен кызым менен ачык сүйлөшөм деп эле бардык проблемадагы жашооңуздардын көйгөйүн айта берсеңиздер, анда кыз бул көйгөйлөрдү апам өзү да жашоодо кыйналып жүрөт, көйгөй көп деп өзүнүн көйгөйлөрүн айтпай калат да, меники ашыкча болуп кетпесин деген сыяктуучу. Эми кызыбыз 18 жашка чыкмай сайын бала боюнча да, биз үчүн бала боюнча калат. Сырткы келбети чоңойсо дагы психологически жакшы өнүгө болот да бала боюнча. Ал дагы өзүнө мындай колдоо көрсөтүшүн каалайт да. Жанында биз дубал болуп, аны ар кооптуу нерселерден биз коргоп турушубуз керек. Биз кечки энелер, мен досум, кызым деп эле көйгөйүбүздү айтып, кыйналганыбызды айта берген болсок, кыз бала өзүнүн бандай дубалы жок калгандай, өзүн коопсуз абалда эмес, дайыма кооптуу абалда жүргөндөй сезип калат да. Кээ бир апалар баягындай күйөөсүнө тарынса деле, тууган уругуна деле тарынса айта беришет го. Бул кыздын психикасына өтө оор келип калат да. Биз ошон үчүн доспуз деп эле бардык өзүбүздүн проблемабызды айта бербешибиз керек кыз балагачы. Албетте достук мамиле жакшы, бирок ал кыздын кызыкчылыгы үчүн гана болуш керек. Сиздин кызыкчылыгыңыз үчүн эмес. Кыздын кызыкчылыгы үчүн, кыздын көйгөйүн чечүү үчүн, кыздын жашоосуна жардамыңызды берип, туура кеңештерди берүү үчүн достук мамиле болуш керек. Апасынын көйгөйүн чечүү үчүн эмес, кызынын жашоосу үчүн, кызынын кызыкчылыгы үчүн бул достук керек да. Анан экинчи катабыз. Биз көп ата энелерди байкап каласың, уулду болгусу келет көпчүлүгү, анан кыз төрөлүп калат. Анан ошол кызын бул эркек эле окшош, эркек болуп төрөлүп калыптыр. Мен кыз, бирок эркек балага окшош деп эле көпчүлүк ата энелер эркек окшоп кийинтип, спортко беришип, кана мушташ деп балдар менен мушташтырып, өзүн кыз болсо дагы эркек катары көргүсү келет да. Анан ар дайым машина алып беришет. Мен кызым эркекче жүрөт, машина ойнойт, кукла ойнобойт деп эле биз кыз балабызга куклаларды алып бербей, жана машина, оюнчуктарды алып бере беришибиз мүмкүн. Кыз кичинекейинде алып берген нерсебизди ойной берет, ооба. Бирок чоңойгон сайын кыздардын куклаларын көрүп кызыгышы мүмкүн, мончокторун көрүп кызыгышы мүмкүн. Бирок ата энесин карайт дагы, ата энеси менин кызым эркек окшош деп жалаң машина алып берип аткандарын көрүп, өзү айта албай калат да, ата энесин капа кылгысы келбей калат. Өзү кукла ойногусу келип аткан болсо дагы, мага кукла алып бериң деп, мончок алып бериң деп айта албай калат. Себеби ата энеси андан эркекти көрүп ырахат алып атканын сезет дагы, ата энесинин маанайын бузгусу келбейт дагы. Мен буларга мейли эркек болуп көрүнүп жүрө берейин деген ойдо калат дагы. Силер алып берген оюнчуктарды, машиналарды ойноп коюп жүрө берет да. Кыз ошентип кызым эркекке окшош деген сөздөрдү көп уккан сайын, кыз өзүн ата энесинин алдында күнөөлүү сезе башташы да мүмкүн да. Кыз болуп төрөлгөнү үчүн өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Ошон үчүн кыз баланы кызым деп эле чоңойтуңуздар, эркек баланы эркек дей элечи. Кыз баланы биз көбүнчө эркек көргүбүз келип, эркектей дей берип, туура эмес психикасын кыйнап коюп атабыз да. Өзүнүн каалоосу менен эмес, ата энесинин каалоосунда жашап калат да.
Ошон үчүн балдар чоңойгон сайын кандай оюнчук тандоодо, кийим тандоодо өзүнө биз уруксат беришибиз керек да. Алар баягы кийин чоңойгондо үй бүлө куруусу, бир нерселерди тандоосу да кыйын болуп калат да. Оюнчукта, кийим тандоодо биз уруксат берсек, өздөрү тандап ала турган болот. Кийин чоң жашоосунда дагы өздөрү тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондон кийин бир нерселерди, өзүнө өмүрлүк жубайды, өзүнө кийимдерди тандай ала турган адам болот да. Негизи биздин ата энелердин катылары аябай көп да, ушу тарбиядачы. Буларды дагы сиздер менен кеңири сүйлөшүп кетебиз. Азыр сак саламатта туруңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.